Саламатсыздарбы достор. Сиздер менен кыргызча рецепттер каналы. Сиздер менен көптөн бери видео тартпай алыстап кеттим. Андыктан колдоп туруңуздар. Мен скоро жакындан баштап кайра видеолорду тартып баштайм. Бүгүнкү рецептте бизде лагман болмокчу. Үйгө конокторум келип калып, бат-баттан жаза бердим. Андыктан да сиздер менен бөлүшүүнү чечтим. Анда эмесе баштайлы. Биринчине камырын көбү туура эмес жууруйт экен лагмандыкын. Ошондуктан билбегендерге айтып кетейин деп жууруганды да көргөзүүнү чечтим. Болгону 1 жумуртка кошуп, туз кошуп, тузду дагы кичине кемирээк кылып кошосуз, ошондо жакшы чоюлат камыр. Жаңы чойгонду үйрөнүп атсаңыз камырды, анда кичине жумшагыраак кылып метип алсаңыз болот. Анткени жумшагыраак болсо чойгонго жеңил болот камыр. Эсли көптөн бери чоюп жүрсөңүз, анда камырды кичине катуураак кылсаңыз болот. Катуураак камыр кичине үзүлүп ошондой болуп калат. Жакшылап ыйлеп алабыз камырды. Мен шашып аткандыктан өтө деле ыйлеген жокмун. Ошентип пакет менен үстүн жаап коюп, анан майлап ушунун четинен кесип алып, даярдап коюп, анан чоюп баштайбыз. Ушинтип камырым дайындап алып отурсам, печкам меники обычный эле кичинекей эле бир көздүү мечта, чоң газовый деп койчу эле, беркиндей духовкасы менен плита алууну азыр ойлонуп атам. Буюрса жакында аламын. Алганда сиздер менен бөлүшөм кандай духовка плиткасы менен алып атканымды. Азыркы учурда менде духовка дагы жок десем болот. Анткени үйдө ремонт, бизде жарымын бүтө элекпиз үйдүн. Аларды алып жөн ары бери алып барып, кетесин бузбай эле, шашпай эле үй толук бүткөндөн кийин алабыз деп чечкенбиз. Ошондуктан меники бир көздүү эле кичинекей 1000 сомдук эле бир мечта десем болот. Ушинтип камырым дайындап атсам, суу басып койгом. Плиткага тарс этип эле плиткам жарылып кетти. Андай учурда силер эмне кыласыздар? Жолдошум дозу менен ар жакта шпаклевка тартып аткан аркы комнатада. Анан жүгүрүп барып эле плитканы жасап берчи десем, туятта жарылып кеттиби деп, макул коюп кой, муз астынан жасап берем дейт. Анан ал муздаганча менин камырым жарабай кетпейби деп ошентим. Дагы жакшы, камырым өтө жумшак эмес болчу. Бат-баттан плитканы жасап бере койду. Ага чейин ушинтип дайындап үстүн пакет менен жаап койгонмун. Андан кийинкиси көпкө туруп калса камырды өзү аябай деле чоюп, аябай деле басып кереги жок. Ушул жерден плиткам жарылып кетип, жүгүрүп кеткенмин. Камераны өчүрүүмдү унутуп кетиптирмин. Андай учурда силер эмне кыласыздар? Мен кээде учурларым болгон, что үйдө эч ким жок болуп, плитканы өзүм жасай албай. Анан ушинтип камыр жасап алып, печке от жагып, казанга биянан камыр чоюп чечип, биянан от жагып чечип, ошентип бышырган күнүм болгон. Сиздер кызык окуяларыңыз кандай болду эле? Комментарийге жаза кетиңиздер. Буюрса мен штативим сынып калып, ошондон видео тарта албай жүрдүм эле. Штатив алдым. Буюрса рецепттер менен бөлүшүп баштайм. Кээде өзүмдүн рецепттерим болмокчу, кээде проверкалар болмокчу. Ушинтип ары бери эметип, кичинеден жукартып чое бересиздер. Ушул жерден мен токтотуп, үстүн пакет менен жаап койгонмун. Плитка жасалып бүткөнчө, плиткада аябай ысык болчу, жасай албай калды. Андан кийин примерно 10-15 мүнөттөй туруп калды бул. Темне камыр өзү эле чоюлуп атыптыр, көз карасам. Анан ушинтип чоюптур эле бесера чаап бышырып таштайм дедим дагы. Аңгы жакта да жолдошум айтып калды, курсак ачты, тамагың быштыбы деп. Досун чакырып койгон эле, шпаклевка тартабыз деп. Ошентип экөө тартып баштап атканда, ушинтип тамак кыла коеюн десем, кашайып плиткам бузулуп калып, ушинтип камырым туруп калды. Бирок камырым жакшы эметти. Бышты мунусун чаппай эле, ушинтип эле эметип эле бышырып алгам. Тузун кичине камырга азыраак салгандыктан суусуна кичине көбүрөөк туз салабыз.
Ошентип камырдын бышканын аябай бышырып жибербестен кантип билсеңиз болот. Камырды көтөрүп эле казандан чыгарып эле мынтип кол менен басып көрөсүз. Кол менен басып көргөндө ал бат эле үзүлүп кетсе, чоюлуп боюлбай үзүлүп кетсе, анда камыр бышкан болот. Если анда ошондо бассаңыз былжырап аткан болсо, анда камыр быша элек болот. Мен плиткамдын жанына ушундай коврик жайып алам. Астына да жайып койгонмун. Ушул коврик эле камырды чыгарып, майлап, ошондо муздатып эле анан идишке салып чогулта берем. Андан кийин соусун жасайбыз. Любой эле тамакка этти маринад кылып бышырсаңыз сонун болот. Мен этти жукарак кестим, бат-баттан быша калсын деп. Сиздер кандай рецепт кыласыздар лагманга? Мында дагы эң жакшысы мен овощилердин көбүн тоңдуруп алгам. Ошол тоңгон овощилерден жасадым. Сиздер да тоңдуруп алдыңыздарбы овощи жайында тартам деп. Так урактым болбой калды. Этти ушинтип кезип алгандан кийин ага ар кандай маринад кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен соевый соус куям, кичине май куям. Ошондой эле буга кичине кинза кошуп койгом. Этти маринад кылып бышса, табакта даамы башкача болот. Ушундай шашлыктын приправасы бар болчу, ошондон куйдум. Кичине соевый соус куйдум. Приправа салып койдум ар кандай. Аралаштырып, негизи муну кичине коюп койсоңуз жакшы болот. Аралаштырып, май ысыганча эле ушинтип дайындап туруп эле анан куруп баштай берсеңиз болот. Бул басай капустасы. Кимчи капуста деп коюшат экен да көбү дагы. Ушунун ортосундагы катуу жерлерин алып туруп алабыз. Жалбырактарын башка тамакка калтырып койсоңуз болот, же салатка калтырып койсоңуз болот. Ушинтип ортосундагы катуу жерлерин туруп алабыз. Жакты казаным ысып калды. Ага ушинтип этти салып, арадан бери куруп алдым. Мунун маринад кылып койгондун эмнеси жакшы, эт жумшак болуп, анан даамдуу болуп бышат. Жөн эле майга эт салып ийгенге караганда. Убактым болсо маринад кылам, убактым болбосо маринад кылбайм мен дагы. Ушинтип эт бышканча кууруйбуз. Андан кийин чеснок салабыз кичине майга. Эттин үстүнө кичине салабыз. Андан кийин бул дагы менде тоңдурулган селдерей. Жайкысын тоңдуруп койгонмун. Бир селдерейден 5 пучок, укроптон 15-20 пучоктой кылып ошо зелеңиштер тоңдуруп алганмын. Ошолордон жасап атам. Бул фасолевая стружка, жаңдоо деп коебу. Жаңдоону дагы жайында алып тоңдуруп койгонмун. Ошол тоңгонмон эле салдым. Андан кийин капустаны салып, кошо куруйбуз. Бул жерден кичине этин алып жеп көрдүм. Кандай болду экен, бышты экенби деп. Андан кийин ушул дагы менде помидор тоңгонмончо турап эле стаканга салып койгонмун. Ошол стакандын жарымын алып эле салып койдум. Андан кийин болгарский перец. Бул жерде жалаң таттуулар кичине ачуусунда кошуп койсоңуз болот. Лагмандын даамы сонун болот. Бул жерден жалаң таттууларын салганмын. Анан ушинтип кичине мен жылдырып туруп, анан томатты майга кууруймун. Үстүнө аралаштырып кууруп жиберсең, томаттын даамы кичине чыгып калат экен. Ошондуктан мен кичине четтен алып туруп, анан майга кууруйм томатты. Мен башында жөн эле жидкий лагман кылам деп аткам. Андан кийин кичине күрө кылгым келип кетти. Негизи күрө лагман кичине башкача дайындалат. Мейличи деп күрө кылып куюп бере бердим. Соусум кичине азыраак болуп калып. Ушундай ар кайсы жерлеринен эмелерди куюп турсаңыз жакшы болот. Чеснок менен селдерейди салып турсаңыз, бул жерден мен камыр бышкан сууну куйдум. Камыр бышкан сууну куйсаңыз, тамагыңыз кичине коюу болуп жакшы болот. Кичине лагмандын приправасын ичине эле себеп койдум, приправа кошконду.
тамакка акыркы күндөрү чактырбай калдым өзүм. Анан ушинтип табактарга коюп ысык чайына куюп доосуна күйөөмө ушинтип чайларын берип койдум. Жанында балам жүргөн. Балам кошо камыр чоюшуп жардамдашып жүрдү. Саламатта калыңыздар.